Кыштын суук күндөрүндө эгиз кыздарын бооруна кысып, элден тилмечилик кылып жанын баккан жалгыз бой эне бул тагдырга кандайча туш болгон өз оозунан угалы. Жамгырда бүгүн кыйналган жоксуздарбы? Жок, кыйналбай эле. Атайын биз сүйрөп телеканалынан сизге келгенбиз, ушинтип ош базарда тилмечилик кылат, ушинтип балдарын багат дегенден угуп сизди атайын келгем. Балким биздин телекөрүүчүлөргө да айтып бересиз, өзүңүз тагдырыңыз туурасында эмне себептен мындай болуп калдыңыз, эмне себептен ушундай тилмечилик кылып калдыңыз? Эми себеби мындай да неме кылып жашоо турмушум аябай эле оор, кыйын. Көзүм квартирада турамын. 3 балам бар колумда, 3 балам. Ошондо эгиз балдарыңыздан тышкары дагы бир балаңыз барбы? 2 класста окуйт экен. Анан ушинтип эме кылып азыр иштей албайм да, майда балдар менен пособие алам, ал жетпейт, памперси кымбат, смеси кымбат. Анан квартирада төлөш керек квартплат. Ошо. Балким пакетиңизди бул жака коюп коюңуз, элдер көрсүн, Балким элдер көрүнөт. Негизде өзүңүз Бишкек шаарына кайсыл жактан келгенсиз? Кемин районунан келдим. Канча жылдан бери бул жерде тилмечилик кыласыз? Эми аз эле болду, балдарды төрөгөндөн иштей албай калдым да, ишке чыга албай калдым. Балдарыңыздын атасы учурда какта? Балдардын атасы бизди бага албай ошо таштап кеткен. Анан ушинтип жан багып атабыз. Ошентип эле балдарын чоңойтуп атам. Ошо күндө ушул жерге элим келип жардам берет. Ошо ушинтип күндө келем ушул жака. Суукта кыйналбайсызбы балдар менен? Суукта ошо кыш келатат, эми кыйналамбы деп неме кылып атам да. Азыр хозяин дагы квартирадан чыккыла, башка квартира издегиле деп атат. Ошо азыр ошо радио узулга кирип квартира издейин деп аткам. Негизи азыр учурда жашай турган жериңиздер да жокпу, Ошондой болуп атат. Ошо бүгүн чыкмакпыз. Элдерден жардам сурайм, ошентип анан кыргыз элимнен да жардам сурагым келет. Сиз ушинтип келип калыптырсыз, ошону пайдаланып мен ошо элге кайрылгым келет да. Сместен, квартплатадан ким кандай жардам болсо, ошо жардам берип коюңуздарчы, сураныч. Ошо ушундай акыбалдамын. Ой, бул туруп калды го. Мен неме кылып азыр Жамгырда монтип эме жаап алгам да. Салафан плет жаап алгам да. Бул туруп калыптыр. Суу болуп калбайбы эми? Суу болот. Ошентип бирөөсү уктап атат. Азыр сүт берем азыр. Булар Амина, Дарина, эгиз кыздары бирге чыгышат. Суу болуп калатпы? Суу болуп калат неме. Суу алайынбы же? Ишейби? Каны Бунун аты ким? Бул Аминачка. Бул суу болуп атат окшойт, эмеге салып койбойсузбу? Азыр ошо берекетке кирип ошо курсактарын тоюксайын деп аткам да. Жүрүңүз анда берекетке кирели, анда кайсы жака киресиздер? Тети аркы берекетке ошо бияка кире албайт да, коляскачы. Ошол жакта иче турган жер барбы атайын? Жок, ичире турган жок, эми бияка кургак да. Жүрүңүз ошол жака кирели, Мейли. Салыңыз. Төсөктөрүңүздөн суу болуп калбасын. Кир. Амина кирип тур, азыр биз сени алабыз, Сен отуруп тур ичине. Моюңузду жабасызбы үндүштү? Жабыш керек, ата суу болуп калар. Мага суу болуп атат окшойт төшөктөрүңүз. Анда берекет жака басып турайлы. Ошол жактан чай бересизби буларга, Буларга эме сүтүн неме кылып берем да. Ошол сүт жака барат. Мейли. Пакетиңизди аласызбы? Коляска сыныкта эме тартып коесуздарбы? Монтип тартып койсоңуз өйдө. Өйдө тартып коюңуз. Опа. Дөңгөлөктөр чыкпайт экен да ошондо. Болду.
Бул жакта негизи күндө эле таң атпай келесизби? Демекчи кайсы убакытта келесиз көбүнчө? Көбүнчөсү мен мындай эме кылып мындай бүгүн деген мен деген жаан жаап атып айла жоктугунан чыктым да, квартирадан чыккыла деп аткандан чыктым. А так жаан күндөрү чыкпайм да, жылуу күндөрү мындай 1 саат 2 саат чыгып коем. Ошентип балам окуусуна да, кийимге, китеп эмелерине акча керек да. Ошол жаңгысы эме ушинтип багып атам балдарымды. Айла жок, азыр иштей албаймын. Акчам жеткизе албайм да, пособие алам да. 800 сомдон ар бир балага аны жеткизе албайм. Ар бирине бирден 800 сом. 800 сомдон алам. Ал жетпейт, ал даже квартирама жетпейт. Анан айла жоктугунан азыр иштей албайм. Ошентип 3 баламды эптеп көтөрүп эме кылып атам, жеткизип атам. Мындай жаан күндөрү бүгүн чыгып калбадымбы? Эме айла жоктугунан тиги квартираны бошоткула дегенден жаанга карабай чыктым да. А так жылуу күндөрү чыгам. Ошол 1-2 саат чыгып коем. Нан алабыз, сүт алабыз, памперс алабыз. Анан кичинесин калтырып коем. Ошентип квартирама чогултам. 4,5 миң берем. Ошол балам. Ошентип балдарымды багып келатам. Бул балаңыз бишекте эле окуйбу же айылда окутасызбы? 2-нчи класста, 31-нчи школда окуйт. Ошо булар менен тилмечиликке кеткенде ал балаңызды ким карап калат? Ал балам уже чоң да, үйдө сабак окуйт, кээде ойнойт достору менен. Ошол. Ой, Бул коляскаңыздагы сынык экен, айтып жүрүш ыңгайсыз эмеспи? Эптеп айла жок эме. Ошо мынакей ушу берекетке киребиз кээде. Бүгүн жок. Азыр жаан болуп атпайбы, кирип буяктан сүт берем кээде. Тиги эшиктен бербей элечи, бияк жылуу. Мояка эле отуруп эле. Өздөрү кармап иче беришет. Мына бул Амина отурдуңбу? Жана тияктан эмете албаган жокмун да, бере алган жокмун сүт. Бул буктары баса элек да алар эмне? Баса элек, бирок аракеттенип атат да, аракет кылып атат. Канча ай болуп калышты? Уже 1 жашка толот. Амина, кел, жанагы сүтүң ичип бет. Сүтүн даярдаган сүтү барбы? Жылуу жана кафеден эме жылтып чыкканбыз. Кафеден сүттөрдү кафеден жылтып алат. Кафеден жылтып алам. Ошо. Ой. Сүтүн ичип бүтүп койгон окшойт бир аз. Ооба, жанагы жолдон чыдабай ичибеди. Тиги кызыңыздын аты ким эле? Бул Дарина. Уктай берсин ал. Ал турса. Тынч, кайсынысы чатагыраак? Бул чатагыраак, улуусу да. Эки балаңыз менен каралашар киши жок болсо кантип карайсыз? Аябай. Элдер айтат, бир баланы бага албай атат. Сен экөөгө кантип жетишип атасың дейт. Жетишем да, айла жок. Айла жок эмес эле бул. Эми кел, опаля. Кел, опаля. Көтөрүп туруңуз. Кел. Опаля. Мындай кимиси колду жакшы көрөт? Ой, экөө тең. Бирок экөөнү албайм да. Атайынчы. Жок, бассын депчи. Анан жетелеп мындай неме кылам. Булар эме өздөрүнчө ойнойт, оюнчуктары бар, оюнчуктарын берем. Курсактарын тойгусам. Экөө мушташат. Талашат, кызганышат мени. Ошо. Кечинде тынчылыкташатты. Тынч эле, эми саат 12ге чейин отурабыз, нянкасы. Көтөрүп отурат окшойт. Анан тиги 2-нчи класстагы балама рахмат, ошо жардам берет. Мага эптеп карайлашат. Ошо. Кыздарыңыз кимге окшош? Көздөрү көкпү? Сиздин эле көзүң көкпү же? Атасына окшош да. Атасы таптакыр төрөлгөндөн бери дайынсызбы? Какта кеткен? Жок. Булардын атасы деген ошо экөөнү эгиси оор болуп кетти окшойт. Неме кылып карай алган жок да биздичи. Эмеси жеткен жок, ал жетпей койду, билбейм, ишылса бизди таштап кетип калды да. Ошо Күндөрдүн биринде эле ташталып, төрөлгөндөн канча айында ташташты? Где-то булар 5,5 6 айга чукулго ошондо кетип калды. Ошол жаңгыз калдык ошентип. Ошондон бери өзүңүз жаңгыз карайсызбы? Ошондон бери жаңгыз карайм ошол. Каралашар жакын адамдарыңыз барбы? Жакын адамдар эми азыр бардым өзүнчө да
семья, бир эжем бар, ал өз семьясы менен өзү баягы. Ошол. Анан сонуңуз ким кызыңыз? апам бар, ал картаң өзү дары дармегине эптеп жеткизип атат пенсиясын. Ошондой тагдыр мен. Булар эми сүтүн ичти, тойду, жылынды. Эми биз барып иштей берели. Жаманды көрбөсөбүз. Турасыздарбы? Жок, 1 сааттай турабыз. Жамгырда эле неме акча каражат керек да. Иштебесек деле булар сүтү жок калат, квартирага деген. Буларды берге келип жылытып алат экенсиз, Ооба. Квартирага бүгүн бериш керек болуп атпайбы? Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.